Пирамида каналының түз эфирінде акцент берүүсү, анын алып баруучусу мен Амантур Шерғазиев. Саламатсыздарбы. 2019 жыл өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Мына ушул өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында бир топ мамлекеттик мекемелер, министрликтер электрондук кызмат көрсөтүүгө өтүп, санариптештирүү саясатын жүргүзүүдө. Bunday санариптештирүү саясаты мамлекеттик кызматкер менен жаран ортосундагы байланышты азайтып, коррупцияны, жемкорлукту алдын алат деген үмүт күч. Мына ушундай өзгөрүүлөр бир катар министрлик мекемеликтердин арасында Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда да жүргүзүлүүдө. Биз бүгүнкү темабызда ушул Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда болуп жаткан өзгөрүүлөр жана реформалар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Эң алгач коноктор менен тааныштыра кетсем, бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун аппаратынын жетекчиси Байдылдаев Акылбек Курманбекович. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жарандарды, арыздарды кабыл алуу жана эл аралык сурамдар боюнча бөлүмүнүн башчысы Жакиева Нурзат Дүйшеналиевна. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, анда биз маегибизди баштай берсек, эң алгач эле суроо ушул болсун. Мына жогоруда санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү тууралуу айтылды. Мына ушул өлкөнү санариптештирүү жаатында бир катар министрликтер санариптештирүү саясатын жүргүзүүдө жана түндүк системасы жүрүп жатат, андан тышкары жана электрондук кызмат көрсөтүү жүргүзүп жатат. Ушул реформалар Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда кандай тартипте ишке ашып жатат? Азыр кайсыл баскычта, кандай өзгөрүүлөр болду, кандай реформалар болду? Эң алгач ушуга токтолсоңуз, Акылбек Курманбекович. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Амантур мырза, абдан жакшы суроо. Эми ушул бүгүнкү күндө президентибиз бекиткен жарлыкка ылайык өлкөбүздүн өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында Кыргыз Республикасынын социалдык фондундагы бир топ иш планды иштеп чыгып, албетте 5 ай аралыгынын ичинде бул ишти дагы жүзөгө ашыра алды. Маселен, токтолуп кетсек, бизде бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасында жүрүп жаткан жана түндүк системасы деп атпайбызбы, ошол түндүк системага мактана кетчү жагдай бар. Биз соцфонд тарабынан биринчиден кире алдык. Туташуу маселесинде бизде эч кандай проблема, маселелер болгон жок. Бүгүнкү күндө биздин ошол маалымат алмашуу, бул система аркылуу маалымат алмашуу, ошол санариптештирүү багытындагы кандайдыр бир пенсиянын чектөөдө же болбосо соцфонддун ыңгайлуу иштинде алып бара турган бир оңой жактарын айта кетсек болот. Мисалы, биздин ошол пенсионерлерди өз убагында пенсия менен камсыз кылып, пенсия чектөө иретинде биз маалыматтарды бөлөк мекеме уюмдардан алсак, бүгүнкү күндө ошол эгер түндүк системасы толук кандуу иштеп кетсе, биз ошол түндүк аркылуу эле маалыматтардын баардыгын алганга үлгүрөбүз деп эсептейбиз. Албетте, андан тышкары биздин ушул бүгүнкү күндөгү цифровизация, санариптешүү деп атпайбызбы, ошол санариптешүү багытындагы коюлган иш планыбызда өздүк кабинет деп коебуз. Пенсионерлердин өздүк кабинетин иштеп чыгып, Кудайым буюрса 1-июль менен иш жүзүнө ашыра алды деп атабыз. Бүгүнкү күндө тестовый режимде биз ишти апробация кылып, өткөзүп, тестирлөө алдык десек болот. Биз аркы жуманын, ошо аркы аптанын орто ченинде массалык маалымат каражаттарына коомдук мекеме уюмдардын катышуусу менен бир чоң бир пресс-конференция берип, чоң бир презентация уюштуралы деген иш аракетибизди багыттап жатабыз, пландаштырып. Албетте, муну дагы кыргыз элине ошол жакшы жагын алып келет деп эсептейбиз. Себеп дегенде, сиз айтып кетпедиңизби, жана ар бир маалымат иретинде болобу, же кандайдыр бир коррупциялык элементтерди бир жоюу багымында болобу, бул эң туура сөз. Чындыгында бул өздүк кабинетти биз бүгүнкү күндө киргизип алсак, ар бир жаран,
6 миллион халкыбыздын ар бир жараныбыз тең. Ал пенсияга чыгабы же чыкпайбы бүгүнкү күндө ошол өздүк кабинет менен каттоодон өтүп, өздүк жанагы коду болот ар бирөөнүн. Үйдө отуруп эле азыр эми жерлерде биздин аймактарыбыздын бардыгында эле интернет түйүнү бар деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө ошол уюлдук байланыш аркылуу болобу же кандайдыр бир компьютердик жабдык менен кире алабы же планшет менен кире алабы, бул интернет бар жерде ошол өздүк кабинет иштейт деп эсептейбиз. Өздүк кабинеттин эң негизги ролу ушул бүгүнкү күндө пенсионердин же болбосо жарандын камсыздандыруу төгүмдөрүнүн канча кайсыл деңгээлде ошол өздүк эсебинде сакталып турат, кандай өзүнүн эмгек стажы топтолуп калды же ошол экинчи камсыздандыруу пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү канча болуп калды, ошондой эле жанагы биз инвестициялык кирешелик деп коебуз, ошол кирешеси канча болуп калды, ар бир жаран ошону көрө алат. Албетте бул дагы ошол пенсия курагына жетип калып, жана биз айтабыз страховой случай деп коебуз, пенсия курагына жеткен адам ошол өздүк кабинет аркылуу эле каттоодон өтүп, тийиштүү документтерди, маалыматтарды, пенсияга чыга турган маалыматтарды ошол өздүк кабинет аркылуу эле киргизип койсо, маселен, биз дароо ал жиберилген маалыматтардын негизинде эле пенсия чектегенге үлгүрө алабыз. Ошол бул ишти дагы биз иш жүзүнө ашырып, мына айта кеттим, 1-июлдан баштап иш жүзүнө киргизебиз. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей автоматизациялоо бул эң көйгөй маселе деп ойлойм. Бардык өкмөттүк мекемелерде, бардык ушул тармактарда ушул автоматизация өтө көйгөй маселе деп эсептейм. Эмне дегенде бүгүнкү күндө ошол замандын талабы болду. Бул биз дагы ошол автоматизацияны нече жылдан бери баягы бир базалык ошол бир түйүнгө алып келели деген аракетибиз менен келатабыз. Бүгүнкү күндө бул дагы айта кетчү жагдай бар. Ошол бүгүн дагы жакшы бир натыйжага келдик десек болот. Мисалы, бүгүнкү күндө социалдык фонддун системасы ошол пенсияны чектөө, пенсияны төлөп берүү функциясы болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө биз ошол 659 миң, маселен 1-июлга карата 659 миң пенсионерибиз болсо, ошол пенсионерибиздин база деңгээлин жана ошондой эле пенсиянын каражатын өз убагында автоматизация аркылуу эле бир кнопка менен эле ушул соцфонддо отуруп эле борбордук аппараттан көрө алабыз деп эсептейбиз да. Бүгүнкү күндө мынакей биз эки районубузду ошол бир пилоттук режимде тестирлеп бир бул ишти дагы мындай бир кандай практикалык жүзүндө кандай көргөзө алат деп биз ушуну иштетип көрдүк. Чүй облусунун Аламидин району менен Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында бул пилоттук режим өттү десек болот. Өзүнүн кандайдыр бир жакшы жана терс жактарын көргөзө алды. Бирок албетте анын үстүндө да биз иш жүргүзүп, мынакей быйылкы жылдын ушул соңку жылдын 1 октябрына чейин деп атабыз, бир эки облусту толук кандуу ушул автоматизацияга өткөзүп, чектелген камсыздандыруу, чектелген пенсионерлердин пенсиялык каражаттарын ушул жерде отуруп эле пенсиясын дароо ар бирөөнүн ошол жанагы банктык эсебине же болбосо почта түйүндөрүнө бияктан жиберип, ошону да көзөмөлгө ала алабыз деп атабыз. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, баягы коррупциялык элементтер көп болуп атат. Жакын арада эле элге маалым болду. Биз массалык маалымат каражаттарына Акипресс аркылуу дагы жарыя кылганбыз. Мисалы, ошол Кыргыз Республикасынын почта мамлекеттик ишканасында почтальондорубуз ушул пенсияны өз убагында жана толук жеткизип бере алган жок. Айрым райондорубузда баягы пенсионерлердин каражаттарын өзүмдүк кылып, ошолордун баягы пенсиялардын акча каражаттарын толук жеткизе албай, бүгүнкү күндө ошол баягы көзөмөл жагы автоматташтырылуунун баягы жоктугуна байланыштуу көзөмөл астык болуп калып атат да. Эми биз эсептеп атабыз, ошол жанагы автоматизация толук кандуу иштеп кетсе, бул баягы банк аркылуу болобу же почта түйүн аркылуу болобу, бул баягы эки системанын ортосунда бир интеграция жүрүп, бул иш жүзүнө толук ашат деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Экинчи суроо Нурзат Дүйшүналиевна сизге болсун. Мына